Hazreti İbn Abbas aytты, Пайгамбар алейхиссалам aytты дейт. Мына ушул 10 күндүктө Кудай Таалама амалдардын ичинен ушул 10 күндүктөгү кылынган амалдардан жакшыраак амал жок деди. Демек, амалдын жакшылыгы ошол замандын жакшылыгына байланат экен. Ошол 10 күндүктө кылынган амалдар башка күнкү амалдардан жакшыраак экен. Демек, урматтуу бир туугандар, эгерде амалды кылууга бизде мүмкүнчүлүк болуп кала турган болсо, ошону фазилеттүү күндөргө туштаган жакшы болот. Жума күндөргө, мисалы үчүн, Рамазан акыркы 10 күндүгүнө, 10 Зулхижжанын 10 күндүгүнө, Рамазандын 10 түндүгүнө, мисалы үчүн, айтор ушул сыяктуу. Зекет бергенде билесиңер, бардыгы Рамазанда зекет бергенди кылат, анткени соо көбүрөөк болот. Демек, ошол жер чындап эле ошондой. Эгерде таква адамдар көбүрөөк окуган, илгертен турган мешитке келип намаз окуй турган болсоң, намазың өзүнөн өзү көрктөнүп, намазыңда өзүнөн өзү рух пайда болот. Ошол жерде намазды жакшыраак окуйсуң, таквалык кылып окуйсуң, хушу хузу менен окуйсуң. А бирок үйүңдө намаз окуп аткан болсоң, шайтаның кармап эптеп бүтүрүш айласын көрөсүң. Демек, намаз окуй турган, ибадат кыла турган места, жердин, ордун дагы өзүнүн эмес тиешеси бар. Ошон үчүн намазды мечитте окугула дегендин мааниси ошол жердеги абал, ошол жердеги аура, ошол жердеги жанагы акыбал сага жардам берсин деген маани. Эмнеге жалгыз жарым жатпа, жалгыз жарым жүрбө дейт. Анткени жалгыз жатканда шайтан көп нерсени баспаса кылып, өзүң жаман нерсени кылып коюшуң мүмкүн. Америкада, Европада бир жакшы система бар. Кинолордон көрсөңөр, телевизордон көрсөңөр, чоң ишканада алар залды куруп алып, ортолорун терезе менен эле бөлүп коет. Билесиңер эмне үчүн? Изилдеп чыгышкан алар. А биздин эсердин эмесинде кандай? Ар биринин кабинети дундук дубал менен эшигин жаап алып, өзүнчө ушунда отурат. Пара алганга оңой. Мына кабинетинде пара алып түшүп атат. Нече жакында көрдүк, Ген прокуратурада бир кызматкер $100,000 менен колго чыгып, өзүнүн кабинетинде. $100,000 акча билесиңер, бул кандай болот? Бул көп акча. Бир сумка акча. $1000 чөнтөгүнгө түшүп калса, ысып батпай кыйналасың. $100,000 адам кабинетинде. Демек, туура эмес экен бизде ошол нерсе кабинет болгон. Демек, жалгыз кылган кыйын экен ыйманы болбосо. Ал эмес ыйманы барларга деле кыйын экен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, ачык болгон жакшы экен. Көрдүңөрбү, мусулманчылыгыбызда жалгыз жатпа бир үйдө. Сапарга жалгыз чыкпа, демек, жалгыз жүрбөш керек. Жумушта да ушундай 3-4 отуруш керек. Же чоң эле зал кылып, айнек менен бөлүп коюш керек, үнүнү косоңда карап отурасың, компьютеринде карта ойноп отурабы, эмне кылып атат билбейм. Жанагы кээ бирибиз жакшы көрүп, кээ бирибиз жаман көргөн Фетхулле Гүлөн деген кожонун бир сөзү бар. Компьютери жалгыз көрбөгүлө дейт. Жалгыз көрсөң, шайтан саңа оңойлуу алдап кирип кетет. Ошон үчүн компьютер көрө турган болсоң, 2-3 адам астында көр дейт. Же эшигиңди ачып коюп көр. Же терезеңди ачып, адамдар терезеден көрө турган болуп, ошондо өзүң контролдойсуң. Болбосо шайтан ушунчалык азгырат сени, өзүң билбей каласың. Биздеги система ушундай, уурулук кылганга, коррупция кылганга ылайыктуу системалар. Ичинен бекитип алып отурат ошентип. Секретаршан кирет, эмне болгонун Кудай билет. Халват сагыйга болуп калат. Чынбы? Халват сагыйга болуп калат. Кирсе, терезеде жалюз тагылып турган болсо, эшик ичинен култанып кала турган болсо, ичин ачпай жачылбай турган болсо, анда болду, экөө халват сагыйга болот. Аял идда бүткөнгө туура келип калат. Жаман нерсе бул маселе. Ачык болуп турган болсо, кирип чыгып атат, эч ким көрбөйт, билбейт, көрсө деле ал халва сахих эмес. Демек, ошону жаңы здание куруп аткандар этибар алыш керек. Мен ошону карап отурам, ушулар туура деп. Анан муфтиятка иштеп калдым, келип анан пикирлер көп, анан мен айттым, дубалдарды бузуп жиберейли десек, имарат кулап чөт биздики. Айнектен коюп коеюн десем. Анан мен айттым, мындай кылабыз, барды кабинеттердин бардыгына камера коюп коебуз дедим. Десем, Кыргызстандагы эң чоң диний уюмдагы молдокелердин бардыгы мага каршы чыкты ошол жерде. Жок, андай болбойт. Анда кантип иштейбиз? Кайра жакшы иштейсиңер, көрүп турабыз.
Bardığı karşı çıkıp anan kameranı özüme de kabinetime koyup aldım özüm. Koridorda var, sırtında var, meni karap turat kabinetinde özüm. Ben aytdım, bilbeyim sizler özüңөр işense, ben özüm işen albayım dedim. Ben işen albayım. Bir ayal жалgыз жарым gelip kaza kuşata basa kalışım mümkün. Keleveret de çoğundur keleveret, deputat ayallar keleveret, alara bari ver. Atillari burkurap durgan bolsa kıcırat bolup ketişim mümkün. Je biri para verse gözüme jaş alıp koyuşum mümkün. Ben özüm jamanmın. Ben özüm jakşı bilem. Oşon üçün men kamera koyup koygula dep, özüme kamera koyup, ana oşol жазып turdu. Başkalar koydurбай koyuştu. Alар өздөрү ишенсе керек, бирок мен айтканым, дуганым ачыктык болгон жакшы. Açık bolğan jakşı dayıma. Keyin anan bir günü bir acıbaşçılar ana bana para alıp gelişti. Anan gelip taksirem uşunday dep özgön guruç alып geldi, balap geldi. Anan keyin $1000 akça götürüp alışıptır. Эми ажылыкта иш кылып атат, кызым ошону мында чай-чама кылып, бияк басканга керек болсун, Маккага канча жол барып келип атасыз, жол киреге деп. Маккага бара турган муфтия төлөп берет, анасына эмне командировочный берет. Деп анан бердана канча десем, $1000 санап бергиле десем, санап бериштин тут. Камера жазылып турат. Анан бияка коюңду айттым, ушулардын баары камера жазып алды силердикин дедим. Эми эмне кыласың ага десем, кана деп көрүп калган. Кайра чынчөгүндө салып анан кийин капа болуп калышты аябай. Кийин өткүзбөй койдум бирөөсүн. Сен мага пара сунуш кылгансың ошондо. Деп анан уялып жүрдү, эч айтпады кийин ошону. Ошондон бери мени көргөндө бети кызара берет тууганым. Ошол көп нерсе сактап калды. Söz çınından buzulbayt degen tüz ketip alsa eç nerse buzulbayt eken da. Kança yerde zıççılar bolup atkан bardı kamerada saktalıp turdu. Men özüme de kontrolda battım. Antkeni özüm dagı жазылып атам тиякта деп. Адамдар кээде Кудайга ишенет, ишенем дейт, намаз окуйт, бирок Кудай көрүп турат дегенди, бир камера көрүп турат дегенде бөлөкчө болчу экен. Калиманы кайра айтып атат, башка айтып атат. Ана Кудайды эскертип атат, Алла разы болсун деп айтып атам бери. Анан камера турат десем, чочуп кетип мынтип карашат бардыгы. Алла камера жок эле, төрү камера карап турат го периштелердин бардыгы. Аны тижбит көп адамдар. Таң каласың. Демек, ошол 10 күндүктө эң жакшы амал. Дегенде бирөө сурады, анда Кудай жолундагы жихаттан дагы жакшыбы деди. Дегенде деди. Кудай жолундагы жихаттан дагы мына ушул 10 күндүктө кылынган амалдар жакшыраак деди. Демек тууганым, эртең орозодон кийин курман эткелердин астында 10 күн эсептеп алып туруп, 10 күн көп иштерди кылыш керек. Конокторго барыш керек, белектерди бериш керек, Куранды көп окуш керек, илим алыш керек, илим бериш керек, кайрымдуулук көп кылыш керек, мечиттерди курганга ниеттерди кылыш керек. Аялдарыңмен жакшы мамиле кылсаң, төрөлгөн балдар дагы салих болот иншалла. Көп жакшы болот. Бардык ибадат ушулардын бардыгы. Аракет көрүш керек. Бирок жихаттан да ошол улук деди. Бирок бир адам жихатка барганда өзү менен жана байлыгы менен барып, экөөтөн кайтпай калса анда мунуку бөлөкчө деп айтты. Демек, бул курман бол деген сөз. Жихат деген эмне? Жихат деген намаз, орозо, зекет, ажылык сыяктуу улуу бир түшүнүк. Мусулман өлкөсүнүн эгемендүүлүгү, ошол адамдардын диний эркиндиги, ошол адамдардын көз карандысыздыгы, келечектеги үммөттүн, келечектеги элибиздин, журтубуздун аманчылыгы үчүн боло турган ыйык согуш. Мамлекеттик коргоо дагы жихаттын дал өзүнө кирет. Анткени бул биздин мамлекетибиз. Биздин балдардын кулу болуш керек, биздин балдарыбыз. Жихат дегенде көп адамдар таптакыр бөлөк нерсени түшүнүп алат. Жок, андай эмес тууганым. Болгону ошол сырткы күчтөр, ошол жихат деген касиеттүү ибадаттан бизди алыстаткысы келип, только бандиттердин, каракчылардын, уурлардын кылган ишин, пираттардын кылган ишин бизге жихат деп түшүндүрүп атышат. Атын айтпай эле коеюн, кээ бир маалымат каражаттары намаз окуган депутаттар деп спикердин, вице-спикердин намаз окугандыгын көрсөтүп, кайра интернеттен ошону айтып атышат. Эмне үчүн? Ошол намаз окуган мусулман адамдар парламентке көбүрөөк келбесин деп ошолорду каралап атат. Мындай саясат Түркияда дагы бар. Шайлоо астында намаз окуган адамдарды каралап, не азыраак түшсүн ошолор. Намаз окубагандар ошону билдирип, булар намаз окууда демек шайлабагыла деп азайтыштын максатында. Спикер
Vice spiker jana başlap turgan сүрөттү коюп, мына намазчандар көбөйүп кетти парламентте, мындай билбел радикализм бир неке деген сүрөттөрүн коюп, кээ бир массалык маалымат каражаттары жарыялады ушуну. Жөн эмес, эртең шайлоо. Баарыбыз билебиз. Парламентте төрө деген депутатыбызды мына 18 жыл мында бирөөнү зордуктаган деп, аны кайра жарыялап жаздырып айтып атышат. Мен айта албайм, мен көргөн эмесмин, чырак кармап турган жерим жок. Зордуктабагандыгын. Балким зордуктагандыр. Ким неш кылган жок. Азыр өзүң көзүңү жумуп, мынтип жүрөгүң карап элестетип көрүң эле, бетиң кызарып кетет. Билбейсиң өзүң. Бирок ат-тайбу миназ замби кама ла замба лаху. Кимде ким күнөөдөн тооба кылса, ал күнөөсү жок деген хадис бар. Эч ким айта албайт мен күнөө кылбайм деп. Бирок адамдын колунан келген нерсе тооба кылганга. Адамдар арак ичкенге курсан болуп, кыз өпкөнгө курсан болуп жүргөн убагында ошол төрө деген депутат жоматында Берде Хасанбай турат. Жаш жигит кураганда медресе салып окатка. Ошондон бери азыр медресени камсыз кылып, мугалимдерин камсыз кылып, балдарын, талебелерди камсыз кылган медресени караган адам ал. Намаздан калбайт, ажыдан калбайт. Качан көрсөң жанагы 4 биздин депутатыбыз бейшо намаз окуганда колун көтөрүп ошол жерде отурушкан болот. Кылган эместир. Балким кылса деле тооба кылганын белгисин көрүп отурабыз биз. Ошону жазгандар периште болуп кеттиби? Мен айта албайм. Мен да айтып коем кээде. Жакшы биздин күнөөлөрүбүздүн жыты жок. Эң сасыгы мен болсом керек ушул жерде. Нарак тур десе керек эле. Эч ким айта албайт. Биз үмүт кылабыз туугандарым. 18 жыл мында бирөөнү зорттап койгон эмес дейт. Балким муну зорттап койгонду баса келип. Мында көркөм жигит болуп турган болсо, чыгарбай коюп башка кылып, айла жок болгондур мисал үчүн. Болгон шартта дагы. Бирок кандай жолго түшүп, ажы болуп жакшы кылып аткандан кийин аны айткан такыр туура эмес да тууганым. Бул акмакчылык гана. Бул ошол жакшы мусулман адамдарга кара пиар кылышып, шайлоого жеткирбей койгон алманы көрүп атышат. Ага биз алдырбашыбыз керек. Ага биз маани бербешибиз керек. Ит үрө берет, кервен жүрө берет айтышыбыз керек. Биз өзүбүз ушундай депутаттарыбызды, ушундай жакшы саясатчыларыбызды, мусулман бир туугандарды коргоп калышыбыз керек. Ал биздин мойнубуздагы милдет тууганым. Ал ошол жерде канча өмүрүн кетирип иштеп атабы? Демек бул дайыма дуада болуш керек. Кой антип айтпа деп айтканга биз эмне? Мойнубуздагы важип тууганым. Молдону кантип урматтап алыш керек болсо, ошондой депутатты урматтап алышыбыз керек. Алардын колу менен казинолор жабылды. Балким жазгандар казинодо жүргөндүр. Алар жапканга чейин. Алардын колу менен билесиңерби, кандай мыйзамдар өтпөй калды, жакшы жаман мыйзамдар. Бизге зыян келе турган мыйзамдар. Ошон үчүн провокацияга алдырбаш керек. Ата мекен, эл журт, мамлекет өзүнүн татыктуу уулдарын бактап билиш керек. Ит үрө берет, кервен жүрө берет. An Jabirin falam yarji min zalika bi shay'in ошол жихаттан эч нерсеси калбай кайра кайтып, эч нерсе кайтып келбесе, мына ошол жогоркулук даража дейт. А болбосо 10 күндүк амал жакшы дейт Кудай Таалам. Ошол 10 күндүктөргө жеткизсин бардыгыбызды. Ошол 10 күндүккө жетип, жакшы ибадат кылганды Кудай Таалам насип кылып, ар кандай курулай дооматтардан Кудай Таалам өзү сактаган болсун. Амин.